кайсыдыр бир аял тез үйүндө шаша турган болсо, эркеги башчы, эркеги жоопкерчиликтүү, эркеги ар дайым контролдогон, тез кел, тез чык, мындай кыл, андай кылба деген кызганчак, намустуу, дайюс эмес эркек. Ал эми кайсыдыр бир эркек үйгө тез шаша турган болсо, ал аял өтө жакшы аял, салих аял. Эркектер чыгат, мисалы үчүн көбүнчө чыгыштын аракетин кылып калат да, чайкана, ал жака бул жака жүргөндүн аракетин кылып калат. Тойгозу берет да кээ бир аялдар. Күйөөсүн тойгозуп коет көп маселелерде. Ашча сөз менен, ашча характер менен, болбогон нерселерден кээде бир орунду бир орунга алмаштыруу маселесинде өз загы башына кийип, ызы-чуу кылып, урушуп, согуш кылып, жарыя кылып бүт бардыгына, реклама кылып, тааныш тууган уруп, аймак жет атасы калбастан ушу BBC болуп, жаңылыктарды жеткирип, ушундайлар жок эмес. Себепсиз нерселерден ызы-чуу чыгарган аялдар ойлонуп иш кылыш керек. Мисалы үчүн, себепсиз эле жообуңду бер, эркексиңби дей бересиң го, бир күн жообуңду бердим, мына ушунча талак дей турган болсо, каяка барасың? Болду эми жараштын жолу жок. Каяка барасың? Ошондуктан ойлонуп иш кылыңыздар, урматтуу эже карындаштарым. Сөз бул атылган ок, аны кайра жулушуңуз мүмкүн, бирок бирөөнүн албыт кылып өткөн болосуз.